менин көтөрчү маселем ата энеси калган жетим балдар жана көзөмөлү жок калган ошо балдар боюнча көтөрөйүн дейм маселени. Чындыгында азыркы күндө Кыргызстан боюнча жалпысынан ушу интернат лицей жалпы ушу балдар үйүндө 12 000 бала кармалат, анын ичинен 10% ошо толук жетим балдар. Жыл сайын бул балдар 400 бала окууну бүтүрүүчү катары чыгышат. Бирок ошол эле кезде мамлекет тараптан эч бир мындай так ыйгарым укуктуу бир орган белгиленген эмес. Ошо балдардын кайда барып жумушка орношот, алардын тагдыры эмне болот, алардын жашоосу кандай деп ушул маселени карап көзөмөл алган эч ким жок да. Алар чындыгында чыкканда ошол эч кандай бир колунда бир сом акчасы жок эле көчөгө чыгарылат. Алар илимий жана практикалык изилдөөнүн негизинде статистиканы алып карасак, алардын көпчүлүгү кылмыштуулукка барып жатат. Көп кыздары ошол жана жеңил ойлоо кыздардын катарын кошуп жатат. Жана ошондой эле үйү такыр жок, ошо көчөдө калган ошол бир жарандарыбыздын катарын кошуп жатышат да. Бул абдан өкүнүчтүү нерсе. Ошондуктан ушул нерсеге абдан бир терең мамиле жасап, бул балдарга убактынча социалдык жатакана курууга акча бөлүүнү караштырсаңыздар, ошол маселени финансы министрлигине протокол тапшырма менен карап беришсе, капитал салымдарга кошуп, ушул нерсени башташыбыз керек. Экинчиден, жөлөк пул боюнча ушул канча жылдан бери жөлөк пул алынат, ошол жөлөк пулдар кайда кетти? Эмне үчүн балдар окууну бүтүп чыкканда колдоруна бир сом тийбей көчөдө калышат? Ушул нерсени балдарга депозит ачып, ар бир ошол мекемелерде балдар так ошо окууну бүтүп көчөгө чыкканда эле ошол старт катары жашоосуна бир жакшы колдоо болуу үчүн ошол акчаны колдорунан кармаса, жакшы эле суммада акча чогулуп калчу да экен да. Ушул нерсени дагы бир социалдык өнүктүрүү жана эмгек министрлигине тапшырып, ушул нерсени бир катуу көзөмөлгө алсак. Деги эле ушул балдарыбызга аяр мамиле, камкордук мамиле кылбасак, бизде коомубуздагы тез көрүнүштөрдүн көпчүлүк ушу булагы ошол тараптан болгонун дагы биз баарыбыз билебиз да. Андан кийинки экинчи маселем, көп ушул Ош-Бишкек жолунда жол кырсыгы Токтогул районунда болуп, жана башка жолдор болгондуктан Токтогулдагы ошол больницага кайрылышат. Бирок жана оор абалдагы биздин жаракат алган жарандарыбызды Бишкекке алып келүүгө мажбур болушат. Бирок ошол эле кезде ылайыктуу жабдыкталган жогорку деңгээлдеги ушул тез жардам машинасы жок экен да. Алар Бишкектен келип кайра алып кеткенге ушул жарандарыбыз өлүмгө учуп атат да. Ошол райондорго машина бөлүү бер жактарын карап, ушул министрликке тапшырма берип койсоңуздар.